Социалдык абалы оор, миграция менен жанын баккан атуулдар Токой чарбасынын жерин 5 жылдан 50 жылга чейин ижарага алып, жашоо шартын жакшыртса болот. Ал үчүн көп жылдык бактарактарды өстүрүү гана жетиштүү. Leylek rayonundагы атуулдарга өздөрүнүн турмушун оңдош үчүн биринчиден социалдык абалын жакшыртып, анан сыртка кетүү бар го, ошону кыскартуу максатында келишим негизинде 3 этап менен берилет ижарага. Районун бүтүн эле төбөсү көккө жеткен жетекчилер баары алып атат. Leylek районунда Токой чарбасынын жерлерин жетекчи кызматкерлер да ижарага алып алган. Алар суга жана малын баккан малчыларга зыянын тийгизип жатканы айтылууда. Ижарага берилген жерлерде көп жылдык бактарактар эмес, эми гана түшүмү жыйналып алынган айдоо жерлери гана турат. Биздин өзүбүздүн айыл сууга муктаж болгонуна байланыштуу биздин аким ошол маселени сезип туруп, биздин сууду алып келип бул жерге картошка эгип пайдаланып атат. Бирок бул жерге дарак эгилиш керек эле, көрктөнүлүр деп, мына көрүп турасыздар, бир дагы дарак жок. Биз азыр мал багатыган жер кабады. Анан экинчисиден биздин аз гана суубуз бар, чоңдор бүт сууду башыда туруп алып бөлүп алган. Райком баш болуп. Райком өзү дагы бир 2 гектар жерди тосуп алган. Аз гана көчөттү эгип коет, каганыга кашкөн эгет, бизге суу жок. Район акими Leylek Токой чарбасында ижарачы эмес экенин билдирди. Ошондой болсо да ижарачыларды Токойду көрктөндүрүү үчүн кийинки жылдан баштап өз багытында иштетүүгө үндөйт. Эмки жылдан баштап ал жерди көрктөндүрө баштайбыз. Өзүнүн багытында иштеттире баштайбыз. Ал жерде суунун тартыштыгы ал маселе менен жаралбайт, чындыгына келгенде. Суунун тартыштыгы быйылкы күндүн ысып кетип туруп, жалпы эле республика боюнча ошол аз суу жылдары катары белгилүү болуп калды. Ошол себептен эле болуш керек. Ижарачыларына берилген жерлер кандай максатта пайдаланылып жатканын жер ээлери бир жылда 2 жолу көзөмөлдөп турушса да билишпейт. Кезектеги текшерүүдө келишимди бузгандарга кескин чара көрүлөт дешет. Эгер келишимди бузган болсо, ал жерлерди биз кайтарып алабыз. Мониторинг жүргүзүлөт жылына 2 жолу. Ошо мониторингде ким нарушение кылган болсо, милдеттүү түрдө биз кайтарып алып коебуз жерде. Келишим бузулат бир тараптуу. Leylek Токой чарбасы 215 ижарачы менен келишим түзгөн. Алардын арасында жашоо шарты оор атуулдар менен кошо өлкө ичиндеги жетекчилик кызматта тургандар да бар экендиги райондогу миграциянын санын кыскартууга көрүлүп жаткан аракеттерге шек жаратат. Аймакты өнүктүрбөй эле сууларды чоңдор өзү буруп алып, бизге жак кыйын болуп калды. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.